Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр. Жалпыңыздарга маалым болгондой, ушул жылдын күз айында жерге бизде дагы бир чоң спорттук майрам өткөнү турат. Дегелек көчмөндүк менен өмүр кечирип келген ата-бабаларыбыздын салтын улап, Кыргызстан борбордук Азияда гана эмес, бүтүндөй аалам алкагына таанылып, көчмөндөр оюнун баштаган болчу. Мына ошол салт быйыл да уланып, көгүлтүр көлүбүз кайрадан дүйнөдөн келген спортчулардын кучагында калат. Андыктан бул майрамга карата азыртадан камылгалар башталды. Жалал Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын чыгармачыл жамааты да мындай самаалыктан четте калбай, этноспорт эреендери аталышындагы автордук программасын ачып отурат. Анда эмесе биздин алгачкы көрсөтүүбүзгө кош келиңиздер. Этноспорт дегенден айрыкча мына ат оюндары, көкбөрү, улак, байге чабыш, жорго чабыш, кунан чабыш, анан кийин ошонун ичинде дагы мына салбурун, ушуларды этноспорт деп түшүнөм. Этноспорт деген маге көчмөндөр оюндар болуп атат. Бул көчмөндөр оюндарда бир эле оюндар эмес, ошол жерде улуттук оюндар, улуттук кийим, улуттук каада салт. Ошондой эле улуттук биздин ошол жерде тамак ашыбыз, азык оокаттарыбыз септен этноспорт деп ошону айтат. Жок, билбейт экен. Уккан эмессизби этноспортту? Жок, укпапмын. Этноспорт деп бул бизде биздин башыбыздан өткөн бул нерселер. Биз трудовой праздник деп кээ бирки күндөрү, майрам күндөрү кадимкидей ушундай иш кылып, келип анан майрамдачу элек. Ошол жерде оюн зоог уюштурчу элек, эңиш күрөштөрдү өткөзчү элек, шахмат шашкилерди өткөзчү элек, бир бош убактысын таап туруп, 1 саат, 2 саатка. Азыр ал нерселер калып баратат, биз кайтадан аракет кылып атабыз. Өтө зарыл нерсе бул этноспорт өнүктүрүшүбүз керек. Бул жаа атуу боюнча, бул физический жактан кыймылдашыбыз керек. Көкбөрү, бул улуттук оюндарды жок кылбашыбыз керек. Этноспорт бул керектүү нерсе. Этноспорт гректин этнос деген сөзүнөн алынып, бизче эл дегенди түшүндүрөт. Ал эми спорт деген сөздү кошкондо адам баласынын көп кырдуу физикалык активдүүлүгүнүн топтому, аны сактоону жана өнүктүрүүнүн ыкмалары делет. Этноспорттун теориясын изилдеп чыккан орустун окмуштуу культурологу Алексей Класов болгон жана ал этноспорт менен азыркы спорттун ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктарды изилдеген. Анын белгилөөсүндө этноспорт ар бир улуттун өзгөчөлүгүнө, жаратылышына, жайгашкан аймагына, каада салтына, табигатына жараша пайда болгон жана ошол калыпты сактап турат. Аны өзгөртүүгө эч мүмкүн эмес. Айрым учурда жаңылануу киргизилип калат. Бул туура эмес деп белгилейт. Ал эми заманалуу спорттун түрлөрү улам сырттан келип, аны тууроо сыяктуу эрежелери да алмашыла берет. Ушул багытта чыгыш таймаш жана этноспорттун изилдеген инсан Абдыразак Умур уулу мына буларга токтолот. Кыргыз негизинен улуттук, анан кийин согуштук искусствосун бүтүндөй элге таратып, өздөрү куруп алды десем болот да. Мисалы Манаста болбосо бүтүндөй баа согуш мезгилинде кылыч менен чабышкан. Ошо кылычтын өнөрүн азыр Япония кийин өнүктүрүп, самурай деген великий немелер чийип кеткен. Экинчи, ошол эле жерде бүркүт тепме деген оюн бар. Кыргыздар ошол убакта согушуп атканда бөлүккө бөлүнгөн. Бүркүт тепме деген жөө аскер кол менен, бут менен тебишет. Ошону эле немени ошо Япония алып туруп карате деген бүркүт тепме кол менен мушташ Кыргыздан чыккан. Бу бир. Экинчиден жанагы айбалта, чокмор, анан ат үстүндө кетип атып Кыргыздын жигиттери чирмерик болуп ойноп кеткен. Ат үстүндө барат мына үстүндө туруп алып буту менен тепкен. Неме менен урган? Мана ушундай жоокер калып болгон. Биз ошол тарыхта бүтүндөй чаңында калдык. Аны көтөргөн адам да жок. Этноско келсек,
кыргыздар көчмөн калк болгондон кийин жай турмушта жакшынакай бир майрам учарларда өздөрүнүн көңүлүн ача турган атайын өзүнүн неме спорттук немелер бар. Мисалы жанагы күрөш. Бул негизи күрөш. Күрөштүн түрлөрү да болгон. Мында жамбашка алып чапмай, кол менен эметкен бул күрөш. Экинчиден эңиш. Бул дагы кыргыздын улуттук, этностук байыркы немеде калган кыргыздын спорттук өнөрү. Үчүнчү байге, аламан байге, неме байге, жорго сал. Бул да кыргыздын негизги оюндары. Байым жай мезгилинде эметкен. Анан кыргыздар негизинен жылкыга жакын болгон үчүн көбүнчө ат спортун өнүктүрө баштаган. Мына Кудайга шүгүр быйыл ушундай акыркы кездерде мына кыргыздын улуттук оюну улакка көңүл бөлдү. Негизинен улак 2 түрү бөлүнөт. Аламан улак, анан кийин жанагыдай улак. Анан торпо улак деп болот, эски улак деп болот, неме деп. Бул бери болгон. Анан кийин жанагы кыз кумбай, жанагы кыргыздарда жөгүлүк деген болгон. Илгери мына мисалы мен бир немени таптым жакында. Сусамырдан неме менен жарышып, жанагы гүлдүк аттар менен басып, ошо аттар жете албай калыптыр. Мына биздин Жалал Абад областы, илгери Жалал Абад областы болгон экен, ошого келиптир да, ошо жөгүлүк. Токтогулдук киши. Муну мен таба албай атам, атын да таба албай атам, бирок болгон экен. Мына ушундай жөгүлүктөр болгон. Анан кийин биздеги эң негизги мына жанагы ашыктарды ортого коюп алып туруп, жанагы томпойлор менен атат. Бул дагы Ордо. Ордо байыркы элдин байыркы ата бабабыздан калган неме бул спорттук оюн. Анан кийин тогуз коргол. Тогуз коргол дагы нагыз кыргыздын оюндары. Муну жанагы ак сөйөк байлар отуруп алып, анан кийин ойногон ал убакта. Манаттар ойногон. Булар ак сөйөктөрдүн оюну деп эсептелет. Анан жанагы биздин мен бир өкүн мына эми баягы улуттук немени жаздырып алыш үчүн мына биз менен катарлаш неме болуп жүргөндөр казак, өзбек, тажик баары көчмөн эле. Мына эми улакты талашып атышат. Туура биздин патриоттук жигиттерибиз бар экен, жанагы немегелер окшогон. Мана ошо Кудайга шүгүр көчмөн оюндарын неме улакты көпөрүн жанагы көп улуттук немелерди ЮНЕСКО киргизип дегенде мындай элдик немени көтөргөн баягы кыргыздын акыркы бир кайра жаралышы мени кубандырат да. Анан айтсаңыз да, мына бул улуттук оюндар же болбосо ушул этноспорт дегенде биз ушул спорттун жайкы түрлөрүн гана билебизби же ошол мезгилде кышкы оюндары да болгонбу? Жок. Бул кыргыздын 4 тарабы төп келишкендер да кыргыздар. 4 мезгилде 4 оюн болгон. Мисалы жанагы дүйнөлүктө лыжа деп атышпайбы? Бизде эң биринчи талпак чыккан. Байыркыда жанагы койдун терисин немеси чыйда жагын эметип алып дөңдөн түшүп ойношкон илгерки кыргыздын балдары. Андан кийин жана мындай бир талпак деп коет мындай жапкак. Ошону кийип алып туруп баягы мергенчилер чуркаган. Керек болсо баягы ылдыйдан түшкөн баягы аңчылык кылып жүргөн. Бул мындай караганда чана. Азыркы чана менен лыжа да ушулар. Мына азыр эми бул бери. Жайкы түрүнөн болсо баягы мына мен айткан жанагыдай чуркамай, мына балдардын жарышы. Мисалы жанагы баланын тушоо кесисинде неме бербейби? Балдар чуркатпай. Бул дагы жарыштын алгычы неме. Анан кийин эме узак жолго чуркамай болгон
Анан кийин жанагы сууда сүзгөндө кыргыздар болгон. Убагында сууда bir kölden bu başından tigi başına ötken kırgızlar oldu. Bunu unutulup kalganda. Emi yakında janagı Iskölden süzüp atışpay. Emese anı bilbese Ahmet Anarbayev деген. Ahmet Anarbayev. Mana oşon bilbese bu demeni süzbeytiler. Negizi bütünde sportun bar, bütünde nemen bar. Bayırkı kırgızlardan gel. Oşo kanda var için janagı Ahmet Anarbayev kölde süzüp ötürdü. An negizi kırgızlar da kölden süzüp. An nemesi bay attardı. Kökür kalk bolgan üçün bir soğan daryadan geçip ötsün at menen koşu süzgende. Oşundan başlanan süzülüp öneri oşundan başlanan. Albatta байыркы спортtu сактап келген ата-бабаларыбызга жана азыркы кездеги муунга ыраазы болуубуз шарт. Канткенде да адам баласынын жашоосу спорт менен байланышканын, ар бир күнүбүздүн өтүүсү да спорт экенин туюп турганыбыздын өзү да этноспортко болгон мамилебизди өзгөртөт. Арине, заманбап талабына жараша улуттук оюндардын арасында да айырмачылыктарга күбө болуп жүрөбүз. Бул айрыкча көк бөрү жана эр эңиште көбүрөөк байкалат. Эр эңиш деген эми ушул азыркы мынау көкбөрү дүйнө жүзүнүн эмесине таанылып атат, ошонун эмесине кирди бул дагычы. Ошонун себебинен азыр балдардын өнүгүүсү жакшы. Эми бу жерде балдардын оодарышка түшүп аткандары кичине баягы биздин түштүк менен түндүктүн оодарышы кичине башкараак болот да, бизде себеби тойдо билектен кармап тартышмай, спортто болсо kurdan karmap tartıp attın üstünden kulatып düşmöy. Биздин балдар кичине ошого түшүнбөстүк кылып атышат, эми азыр бу жерде түшүнгөндөр эми бар. Жакшы, бирок балдардын өнүгүүсү жакшы. Негизинен аламан улак деп коет да, биздикилерге эми мындай айтканда биздин түштүккө эми эле кирип келди. Эрежелүү оюн деп 5-5 деп коет экен, эрежелүү оюн көкбөрү. Бул өтө көрүүчүлөр менен кадырлап ойноло турган оюн экен, жана тартиптүү оюн экен, эрежелүү оюн. Жана аламан деген улагыбыз бул байыркы эрежеси жок оюн экен да. Андан жаңжал көбүрөөк чыгат экен. Негизинен элдин көпчүлүгү азыр ушу көкбөрү 5-5ке көп басым салып калышты да. Эрежелүү оюн 5-5. Жыйынтыктап айтканда биздин максат кыргыздын эзилтеден келе жаткан элдик спорту тууралуу азыркы муунга айтып берүү, аларга жеткирүү. Ошол эле мезгилде азыркы спорттон өзгөчөлүгүн таасын ажыратып билүүгө жол көрсөтүү. Андыктан биздин программаны дайыма күзөтүп барыңыздар. Анткени ал аркылуу көптү билип аласыздар деген ишеничтебиз. Ушуну менен этноспорт эрендери автордук программабыздын алгачкы көрсөтүүсү соңуна чыкты.